Кезекте ушул Жакшылболдо 124 эшканы көрсөтөбүз. 94-жылкы. 2.2 өтө экономичный образка мотордогу жакшы абалда Mercedes деп көп баалап келишет. Биз азыр ушул Mercedesти көрсөтөбүз. Дөңгөлөктөрү кышкы. Жылы 94, 2.2 бензин. Астында номер турат, расход 100-үнө 11-12 дейт. Коробкасы механикал. Пробег 321 000 км жүргөн. Отуруштары ушундай жыртылган жерлери жок. Мен силерге азыр экрандан дагы жакшы кылып көрсөтөйүн. Көргөндө дагы реалный мен тарткандай болсун деп жакшы кылып көрсөтүп берейин силерге. Üstünde люк бар. Артыңкы отуруштары. Отуруштарда баягындай тамекинин түтүгү түшүп, жыртылып тешилип калган жерлери жок. Отуруштары бүтүн. Фолектери. Артыңкы дөңгөлөктүн протектору. Кузуунда жумушу жок. Артыңкы көрүнүшү азыр ачып көрөлү. Домкрат, запаскасы. Бул ключ да ушул жерде болуш керек. Биякта экен мунун астында. Тетиңде турат. Бул ключ. Бул жакта өзүнүн керектүү машинанын жууган суулар окшойт. Кузуунда жумушу жок. Бул капталындагы дөңгөлөктү дагы көрүп алсаңыздар болот. Үстүндө люк бар экендигин жана айтып кеттим. Болгон вложениясы мен силерге азыр айтып кетейин. Экрандан көрүнүп жатабы билбейм. Мына ушундай дворниктин учуна барган жерден баштап ушул жерге чейин кичинекей бир көзгө илинбеген тырышынасы бар экен. Азыр эми алдыңкы капотту дагы ачып туруп, моторду дагы бир көрөлү. Моторунда ээсинин өзүнүн айтуусу боюнча ачканда жумуш жок дейт. Какие вложения? Вложения по кузову вот это есть царапин-марапин. А так машина не бита, ничего, посмотреть. Тут царапин место есть, вот отличается чуть-чуть крашеный был. Вот здесь. А вообще-то мотор коробка нормальный, да? Чисто работает. Заведу. Сейчас азыр отолдурат. Мен силерге жана айтып кеткендей эле кузуунда бир аз моундай жерлер бар. Ошол жерлерди желательно каратып алса болот дейт. Негизги мотор коробкасында жумушу жок. Давайте я сам буду сидеть. Мотор давление туда, вот, чисто работает. А этот мотор не расходует, там масло? Не, расход жок. Стекло подъемник все работает. Азыр мына бир аз алды артка айдап көрөлү. Сал азыр бирге салабыз. Задний открыл? Задний здесь там вот так? Вперед. Вперед, да? Не надо, просто вверх поднем, вперед. Сейчас. Мерстин задний кайсы жакта экенин билбейт экен мен, бирок мындай көтөрүп туруп бияга бериш керек экен, артка 2-ге. Жылып атат машина. Пробег 321 000 км жүргөн.
астында люк бар. Бұл жағдағы. Іштейді бүт, әмесі іштейдіген. Әмесі сіздерге айта кетіп жүр нәрсе бары бүт тошет. Мен машинаны өшірейін дағы. Күлішті есінен тапсырайын. Ең қызық еме басына келіп жетті. Басы $3800. Номерде кімде-кім ұқпай қалған болса, же көрмей қалған болса, жазылыңыздар. $3800 басында сүйлешеміз дейді. Номерге çalып, сүйлешіп, басында сүйлеш көріңіздер. Может, обмен бар бы. Обмен жоқ да? Только наличка дейді. Здесь кузов, да, вот эти пометки есть. Чисто не бита ничего. Biraz ileri kuzuvunda жұмыш бар, атак негізі жұмыштары жоқ дейді. Видео сіздерге жаққан болса, онда лайк баспаңыздар, біз кейінгі чалышты 1000.